Ассаламу алейкум, кандайсыздар, туугандар, кутман кечиңиздер менен. Бүгүн бизде конокто Чолпон. Келиңиздер. Чолпон кел. Кандайсыңар, кыздар? Чолпон, салам, кандайсың? Запрос таштадыңбы? Кыздар, кандайсыңар? Баягы кече дагы өзүн сүйүү боюнча тема баштап алганбыз. Бүгүн ошонун аягына чыгарып коелу. Чолпон менен өзүн сүйүү, ыраазычылык тууралуу сүйлөшөбүз. Биринчи Чолпон менен чыкканда эфирибиз сиздерге аябай жаккан го. Бүгүн дагы өзүнүн жакшы, пайдалуу маалыматтары менен бөлүшүп кетет. Жакшы угулуп көрүнүп атабыз, Чолпон. Экранга кирип кетейин деп. Чолпон, кандайсың? Саламатсыздарбы? Кандайсыз эже? Жакшы. Жакшы, тынч. Жакшарбы? Жакшыбыз, Кудайга шүгүр. Сен менен чыккан биринчи эфирибиз аябай жаккан. Ден соолук боюнча. YouTube'га да жүктөп койгом, YouTube'дагыларга да жагып, жакшы комментарийден калтырып атышат. Жакшы. Мен өзүм көрө элекмин, бирок YouTube'га кече сиз жаздыңыз эле го. Бирок мен пока карай элекмин. Дагы жаңы катталуучуларыбыз бар, өзүңдү тааныштырып. Тааныштырып айтып кетерейинби? Саламатсыздарбы? Менин атым Чолпон, фамилиям Жунусова. Мен өзү восточный медицина боюнча уже адистешип баратам. Жакында дипломумду алам десем болот. Йогадан, медитациядан өзү инструктор, международный инструктор болуп уже иштеймин. Ошо мен мындай караганда баягы бүт ден соолукту алдын алуу, профилактика тармагындамын десем, айтып кетсем жаңылбайм. Ошо бүгүн Раножа чакырды, ыраазычылык боюнча баягы айтып берсең кандай болот деп анан макул дегем. Бүгүн сиздер менен ошо ыраазычылык боюнча дагы сүйлөшүп кетели. Анан өзүн сүйүү боюнча бул тема баарыбызга эле, по-моему, кызык болсо керек. Кээ бирде бул теманы биз башкача дагы баягы туура эмес жолдорго да колдонуп алган учурлар болот. Аны дагы сиздер менен сүйлөшөбүз. Ыраазычылык боюнча баштай берейин тогда, да? Ыраазычылык боюнча баштай берейин. Өзү мен 2016-жылы биз жана Таиландда жашап жүргөндө ар кандай баягы международный ретриттерди өткөрчүбүз. Ал жерде бизге 18, 20 же 25 өлкөдөн, ар түрдүү өлкөдөн келип катышчу. Анан ошол учурда баягы эми күнүмдүк медитация кыласың, ар кандай практикаларды кыласың. Анан азербайжандык бир кыз бар эле. Анан ошол айтып калдым эме деп. Бир нерсе эле жазып отурат, күнүгө эле бир нерсе жазат да, анан кийин жанына барып анан эмне жазып атасың деп сурап калсам, эме дейт, ушундай ыраазычылык мемелерди практикасын кылам дейт. Анан ал кандай практика десем, баягы кандай десем, мен ыраазычылыкты ал экиге бөлүп жазат экен да. Мен мурда деле бир жолу угуп көргөнмүн. Бирок ал мен болсо жөнөкөй эле баягы ыраазычылык билдирип жүрдүм. Ал кыз болсо, ал психолог кыз болчу. Ыраазычылыкты экиге бөлөт экен. Азыркы учурдагы эмнеге болгон ыраазычылык, андан кийин баягы будущийде боло элек нерсе, бирок ошо каалаган нерсесин, мисалы үчүн мен баягы медицинада эң жакшы адис болгум келет десем, мен Алла Таалам сага баягы
ушунча көп адамдарга жардам берип атам, берип атам, анан мага ушул күч кубатты берип аткан үчүн сизге ыраазымын деп жазсак, значит, пока боло элек ал. Мен мисалы үчүн толук айтыс эмесмин да, бирок ошол нерсени мен мечтать этип койсом, ошентип жазат экен да. И андан кийин мен отуруп алып, ыраазычылык боюнча көп ошентип практика кылдым. Бир ай практикадан кийин Күнүгө эми жазасың. күнүгө эртең менен туруп, эң биринчи күнү Учурга практика. андан кийин келечекке. Ооба. Биринчи эми күлөсүз да азыр мен айтсам, биринчи баягы күнү жазганда эми ашып кетсе 10 нерсеге ыраазы экенмин да. Таппай Күнүгө. калдым. Эмнеге ыраазы экенимичи? Чексиз жаза Күнүгө. бериш керекпи? Канча болсо ошончо. Ооба. Ошентип чеги жок да, калак М, мындай жүрөгүңүздөн канча чыкса ошону жаза бересиз. Ошондуктан баягы мен жазып отуруп биринчи күндөрү ошол 10го эле жетет да. Жок, 10дон ашык меме жок. А мен ойлонуп атпаймынбы, мемеге жашоомдо эмне ушунчалык мен ыраазычылык билдирбейт экенмин да. Ошондон анан анализ кылып, вроде бы кажется, биз мындай ыраазы болуп эле жүргөндөй болобуз, бирок на самом деле, оказывается, практика жүзүндө кылып келсеңиздер, оказывается, көп нерсеге маани бербейт экенбиз. 10-чу күнү гана менде баягы список көбөйүп баштады. То есть бизди канчалык баягы ыраазычылык кылган сайын Алла таалам баягы жүрөктү ачат экен да, ошончолук ачкандан кийин баягы ыраазычылыктарды баягы майда чүйдө көзүңүздү ачканга ыраазы болот экенсиз. Андан кийин баягы дем алып атканыңызга ыраазычылык болот экенсиз. Андан кийин мисалы үчүн жөн эле столуңуздардын үстүндө жөнөкөй нан болгонуна ыраазычылык болуп, ушундай баягы жөнөкөй эле нерселерге биз көп нерселерди баягы унутуп коет экенбиз да. Чоң нерсеге ыраазы болот экенбиз, бирок майда чүйдө нерселерди биз, оказывается, баягы бул боло турган нерсе катары гана көрүп туруп, анан ага ыраазы болбой калган учурлар көп болот экен да. Бир айдан кийин эже мен көп энергопрактика мемелердин практикаларын түрлөрүн кылып жүрүп, ар кандай мемелерге баягындай сообщество деп коеюн. Мындай адамдардын топтолгон эмелери да, практика кылып жүргөн. Барып ошо практиктер деп коет аларды. Барып метсек эле ошентип баары эле эң биринчи барсаңыз эле ыраазычылыкты жаздырат эле да. А мен ага чейин деле бир буддизмде бир китепти окуп көрүп, анан ошол жерде айтылат да, канчалык адам ыраазычылык эмеге, чексиз ыраазычылыкка жеткенден кийин жүрөк ушунчалык ачылат, анан адамдын аң сезими ушунчалык тазарат деген ошондой жазылган эле да ошол китепте. Анан мен ошол бир айдан кийин чындыгында айтканда баягы ушунчалык энергияңыз көтөрүлөт экен, ыраазычылыктан эле, ошол жөн эле жазып аткан нерседен. Эшикке чыгып элдин баарын кучактагыңыз келет. Эшикке чыгып элдин баары менен баягы мынтип жакшы көрүү сезими ушунчалык меме болот экен, аябай жогорку деңгээлде болот экен. Мен ошондо гана условный любовь, анан безусловная любовь деген эки нерсе бар да. Мен ошондо анан безусловная любовьтун кандай болорун ошондо түшүндүм да, ошол моментте бир айдан кийин. Что на самом деле баягы биз, оказывается, сүйсөк дагы биз бирөөнү меме кылат экенбиз да. Мисалы үчүн талап коебуз адамдарга. Сен мынаны кылсаң, андан кийин мен сүйөм, ошого жараша деп ушундай. Керек болсо Аны балдарга неосознанно. деле. Ооба, аны биз мындай өзүбүз деле байкабайбыз да, бул неосознанно биздин немеде, аң сезимибизде неосознанно болгон процесстер да. И ошол учурда мына кандай десем, баягы безусловная любовь деген биз эч качан талап койбойбуз, жөн эле жакшы көрөбүз. Мен ошондо гана баягы кийин 2019-жылы мына Бишкектен бир агайга жолуктум. Мен, оказывается, баягы Алла таалам ортодо баягы текшерүү дагы болду да. Мен буга чейин баягы Манаста окуп, Манас Түрк университетин бүтүп, анан ал жакта эми элдерди көрүп, баягы айлана чөйрөң кандай болсо ошондой болот экенсиң да, намаз окуп баштагам. Кытайда кийин окудум, анда деле намазым таштабай баштап, анан Таиландка барганда намаз мени таштап кетти десем болот да. Азыркыга чейин тургуза албай жүрөм. Анан ошол учурларда, мисалы үчүн, ойлончумун да, эмне үчүн мен ушунча меме кылып жүрүп, анан намаздан мен чыгып кеттим депчи.
Оказывается, келип кийин агайдан өзүм устатыман сурап атпаймынбы, эмне үчүн мындай десем, ал айтат, сени башка мемеге динге чыгарбаса дейт, мен медитацияда жүрүп, эми мен ал буддизмди алган деле жерим жок, просто практикаларын кылып жүрдүм да. Анан башка динге көрүп, салыштырып, сен бул динди кайра дагы ушунчалык баалаганга алып келет деди да. И ошондо гана мен ойлонуп эме кылдым да, чындыгында ошондой экен. Эгерде бар жок диндерди карасак, бул ыраазычылык аябай чоң деңгээлде турат да. Анан мен азыр сиздин көрүүчүлөрүңүзгө бир суроо берет элем да. Мен анатомияны эгерде биринчи эфирди көрсө, мен ал жерде анатомия боюнча сүйлөгөм да. Адамдын денеси боюнча. Эми сиздер как баягы адис болбогондон кийин анатомияны жакшы билбейсиздер, дененин иштешин мындай көз жүгүртпөйбүз да. Бирок сиздерге бир бүгүн суроо берейин да. Мисалы үчүн денеңиздерде триллиондогон клеткалар бар. Ал триллиондогон клеткалардын ар биринин өзүнүн функциялары бар. Ал клеткалардын функциялары эгерде бир күн бирөөсү иштебей калса, ал биздин денебиз стройдон чыгат. То есть мындай иштебей калат деген мемеге келет да. Мисалы үчүн заводду деле алалы. Заводдо 1000 адам иштесе, 1000 адамдын бир меме отделы токтоп калса эмне болот? Болду да, производство токтойт. Андан эч нерсе жүрбөйт. Ошол сыяктуу эле, мисалы үчүн биздин жүрөгүбүз, мисалы үчүн 4 секунданын ичинде бизде малый кровообращение дейт. Мен мисалы үчүн дем алып, дем чыгарган нерсе бул 4 секунданын ичинде жүрөт. А большое кровообращение бул менин дем алгандан кийин таза канды менин денеме таркатыш үчүн, ошо кислородду жеткириш үчүн бизге 20-24 гана секунда керек. Эми ойлоп атасыздарбы, ушунчалык баягы скоростьти да мынтип элестете да калбайсыздар. Жашоодо мындай скоростьте эч нерсе жок. Эгерде бир эле кичине нарушение кетсе, бизде денебиз уже мемеге функциясын аткара албай калат, биз уже жок болобуз да. Биздин ар бир дем алып атканыбызда толтура микроорганизмдер кирет. Биздин денебиз ал микроорганизмдер сразу согушуп баштайт. Мурундан баштап ооз. Слизистый системанын баары, былжыр системаларын баары аны жок кылып неме кылат да, бизди коргойт. Эми сиздерге дагы бир неме да, эми мындай ойлонуңуздар, глубоко ойлонуңуздар да. Эгерде бул процесстердин баары болбогондо, биз жашай алат белек. Бул процессти кармап турган бул биздин жаратуучубуз гана да. Эч кандай, эч бир меме, мисалы үчүн баягы кандай десем, Алла таалама ишенбегендер барго, алардын эгерде ишенбей турган десеңиздер, бул процессти ким башкарып турат дейсиздер да, чындыгында. Эгерде дененин ичине кирип, анан мен айтат элем, эми болот күндөрдө ыраазычылыкты унутуп калган күндөр болот. Ошондо ушул менин бүгүн айтып аткан нерсени бир эстеп койсоңуздар, колуңуздарда акча жок, 1 сом тыйын жок. Жумушуңуздар жок болуп атабы? Же болбосо жана сизди машина болсо катып айдап келип, жана жерде жолдо турган немени сууну сиздерге бетиңизге чачырап кетти. Бирок ошол учурларда денеңиздин кантип иштеп атканын бир эстеп коюп, ошондо ыраазычылык пайда болот адамда. Ошондо адамда баягы безусловная любовь деген нерсени адамда ошондо түшүнүк пайда болот да. Себеби дегенде сиздердин клеткаларыңыздар сиздерден эмне сурап атабы? Бир нерсе. Акча деп сурап атабы? Сураган жок. Же болбосо мен 24/7 иштеп атам, 365 күн деп сиздерден сурап атабы? Сураган жок. Отпуск алайын деп атабы бизге окшоп? Сураган жок. До конца сиздерде баягы жашооңуздарды ушунчалык мемеге жеткириш үчүн өздөрүнүн ар бири өзүнүн функциясын эч мындай талапсыз эле сиздерге баягы служба кылып атат да. То есть кызмат кылып атат. Ошол сыяктуу эле биздин жашообузда эгерде чынында сиздер эгерде ыраазычылыкты көтөрсөңүздөр, ушул практиканы кылсаңыздар,
чындыгында баягы сиздер безусловно любовь эмне экенин түшүнөсүздөр. Условия коюлбаган сүйүү. Бул махаббат, бул деген жаратылышта бар, бул деген Алла Тааламдын өзү ал сүйүү. Бул деген биздин жана китептерде болгон сүйүү. Бул деген произведенияларда баягы жазылган эмгектерде, бул деген кээ бир мугалимдердин жумушунан көрө аласыздар сүйүүнүчү, бул безусловно. Же болбосо баягы атагы баягы алыска чыккан ашпозчулардын немеси тамак жасап атып ушундай сүйүүсүн неме тамакка кошуп жасайт го. Вот бул деген энелердин сүйүүсү. Же энелер мисалы үчүн балдарына айтабы, сен муну кылбасаң мен сени мындай жакшы көрбөй коем деп. Антип айтпайт да. То есть канчалык деңгээлде сиздер ыраазычылыгыңыздарды практика кылсаңыздар, постоянно ар бир нерсеге кичинекей нерседен ыраазы болсоңуздар, анда ушул баягы условиясыз сүйүүгө жетесиздер. Сиздер анда страдать дагы этпейсиздер. То есть азап чекпейсиздер деген да. Эгерде чындыгында ошол ыраазычылыкты мындай чын дилиңиздерден, чын жүрөктөн айтсаңыздар, анда эч кандай оорубайсыздар дагы. Мен онкология менен ооруган эжелер менен 2 жыл иштедим. Сабак бердим да, эме йога, медитациядан, анан кээ бирде ушундай саморазвитие боюнча дагы кичине мемелерди өтөт элек. И ошол учурдан көп байкадым да, анан ошол неме вроде бы сабак учурунда аябай воодушевленный болуп кетишет. Бир жумадан кийин келсеңиздер, баягы энергиясы мынтип түшүп калган болот. Эмне үчүн? Себеби адам баласы баягы оору болуп атат, билебиз, түшүнөбүз, ал азап чектирип атат. Бирок сенин бир органың ооруп турса, сенин нар жакта калган миллиарддаган, триллиондогон мемелер баягы клеткаларың ошол неме ооруну жеңебиз деп ушундай аракет кылып атса, сен болсо колуңду түшүрүп отуруп калсаң, жардам бербей, ошого ыраазы болбой. Эгерде мисалы үчүн бооруңуздар ооруп атса, бирок өпкөңүздөр иштеп атпайбы, жүрөгүңүздөр иштеп атпайбы? Иштетип кайра жардам бериңиздер да. Вот ошол чыныгы ыраазычылык болот да. А мен көп мемелерди көрдүм, пациенттерди, что нааразы болуп отурат, постоянно больдо, оюнун баары, концентрациясы баары больдо болуп калып калат да. Андай болбош керек. Мисалы үчүн ооруп атат, ооба, сиз баса албай калсаңыз дагы, бирок башка органдарыңыздар, көзүңүз көрүп, кулагыңыз угуп, ошол баягы ушул дүйнөнүн сулуулугун, дүйнөнүн баягы кооздугун көрүп аткан үчүн ыраазы болсоңуздар, ооруну жөн эле аябай оңой жеңип кетесиздер да. Бул уже научно доказанный уже. Себеби дегенде баягы мен постоянно пациенттериме айтам, адамдын баласы денеси 99% чейин өзүнүн калыбына келтире алат деп. Ошон үчүн биз ишенишибиз керек, бунун баары ыраазычылыктын гана баягы эң жогорку деңгээлге жеткенинде гана биз ушул нерселерди аткара алабыз. Жазгандачы мисалы үчүн ыраазычылык деп туруп эле үстүнө ыраазычылык деп туруп, ушу ыраазы болгондоруңду бул жака катарынан жазып кете берсе болобу же ар бирине ыраазымын деп жазыш керекпи? Немен ар бирине ыраазымын деп жазышыңыз керек. Мисалы үчүн Алла Таала менин бүгүн көзүмдү ачканыма ыраазымын. Мен бүгүн баягы жашоого жаңы төрөлгөнүмө ыраазымын. Болсо мен мынтип дем алып атканыма ыраазымын, дем чыгарып атканыма ыраазымын. Даже элементарно бизде монах мемелер, учительдер айтчу да, туалетке бара албай калсаңар эмне болосуңар? Биз баягы туалетке барып келгенибиз кыйналбасак, адам баласы буну как положено эле деп ойлоп калабыз да, так и должно быть деп. Но это не так и должно быть. Это баары бул кандай десем, жаратканыбыздын күчү менен болуп атканын биз эч качан мындай ойлонбойбуз дагы да. Ошон үчүн эгерде ушул нерсени биз бир эске алып койсок, чындап айтканда, жашооңуздарда азап чекпейсиздер. Жашооңуздарга баягы күлкү толот, муң кайгынын ордуна баягы сүйүү толтурасыздар, күлкүнү толтурасыздар. Анан ошол мен айткандай эле экиге бөлүп жазыңыздар. Азыркы учурда болгон ыраазычылыгыңызда, мисалы үчүн азыр эмне болсо баарын жазып чыгыңыздар. Бир-бирден. Бул күнүгө кайталана берет, эч нерсе болбойт. Мисалы үчүн күнүгө одно и то же болсо. Ооба, көбөйүп кете берет да, мисалы үчүн списогуңуздар. Мисалы үчүн бүгүн 5 болсо эртең 10, эртең андан кийин. Мен ошентип бир меме жазганда 500гө чейин жеткиргем.
ошондой мемеңиздер, энергияңыздар канчалык көтөрүлсө, жүрөгүңүздөр ачылган сайын баягы майда кичинекей өзүңүздөр көрбөй жүргөн нерселерди чейин көрүп калат экенсиздер да. Ошон үчүн муну аябай сонун практика. Бул энергияңыздар түшүп, азыр элдин баары эле айтат го, ой менин энергиям мындай слабый болуп атам, чарчап атам, талыгып атам. Бунун баары эмнеден? Бунун баары ыраазычылык болбогондуктан. Постоянно налып жүрөбүз, мындай балдарың жанында чуркап жүрсө дагы аларды урушабыз, тынч болгула, эме болгула. А эгерде балаңыз оорулуу болуп калсачы деген вопрос бар болуш керек да. Же болбосо, мисалы үчүн, баласы жок мемелер, аялдар, балаңар болбой калсачы эмне болот деген ой келиш керек да. Вот ошон үчүн баягы бул ыраазычылыкты экиге бөлөсүздөр. Андан кийин жанагы Секрет деген кинонун баарыңыздар эле көрсөңүздөр керек, баягы сила подсознания депчи. Ошол жердеги экинчи закон, баягы сила притяжения деген закон, оказывается, ушул экинчи мемеде иштейт экен да, бөлүгүндө. Себеби биз сүйүүнү көтөрүп туруп, андан кийин каалаган мечталарыңыздарды алдына как будто ушул учурчакта сиз ошону болгондой кылып, баягы мен ошону жашап аткандай болуп, баягы эмоцияларыңыздар менен жасасаңыздар, албетте ал нерсенин баары болот, ишке ашат. Потому что мен өзүмдүн жеке опытымда бул нерсени практика кылып көргөм, чындап эле иштейт да. Анан кээ бирде мисалы үчүн оюңуздар болушу мүмкүн, эмне үчүн сен байып кеткен жоксуң, или эмне үчүн лимузин айдаган жоксуң деген вопростор туулушу мүмкүн. Просто адам кээ бирде ал нерсеге умтулбайт. То есть ал нерсе адамга анчалык деле мисалы үчүн бакыт алып келбеши мүмкүн да. Вот ошол сыяктуу нерсе бар. Кээ бир адамдар мисалы үчүн байлыкка жакын, кээ бир адамдар мисалы үчүн бийликке жакын, кээ бир адамдар болсо духовностька жакын, кээ бир адамдар просто жөнөкөй эле адамдык меме касиетке жакын болушу мүмкүн да. Эми бул дагы ар бир адамдын өзүнүн тандоосу деп айтсак болот да. Ошон үчүн эгерде мечталарыңыздарды, мындай каалоо тилектериңиздерди болтурайын десеңиздер, эгерде экинчи бөлүгүнө учур чактагыдай кылып уже болгондой кылып жазсаңыздар, анда уже сонун мемеге жетесиздер. То есть кандай десем, результаттарга жетесиздер. Кийин Рано же менен да бөлүшөсүздөр. Мисалы үчүн, бул эфирден кийин мен жазып ушундай мемеге жеттим. Бирок бул практика күнүмдүк баягы мемеде болуш керек. То есть күнүгө жазылыш керек. Буну бир күн жазып коюп, анан ортодо перерыв болуп, анан 2 күн жазып коюп, ортодо перерыв болгон, ал иштебейт. Канча ай жазабыз дейт. Биякта жазып өттү эле баягы. Мен 3 ай жазганмын. Мага 3 ай чындап айтканда аябай сонун эме болгон. А сиздер, мисалы үчүн, канчалык деңгээлде өзүңүздөр, эми ар кимдин энергиясы ар кандай да. Энергияңыздарды көтөргөнү ошол элдерди көрүп, көчөдөгү эме любой адамды көрсөңүздөр да аларга сүйө бересиздер, ал адамды. Эгерде эшикке чыгып, ооба, эгерде бизгечи, Кыргызстанда. ооба, эгерде мисалы үчүн көчөгө чыгып, чындыгында сиздер ошондой безусловная любовь болсо, баарын сүйө берсеңиздер, мисалы үчүн ал сизге кыйкырып атат, бирок сиз сүйө бересиз, жөн эле сүйөсүз. Эгерде ошончолук мемеге, деңгээлге жетсеңиздер, значит, сиздердин баягы ыраазычылык практикаңыздар уже достигла какой-то определенного уровня деп айтсак болот. Сонун мемеге жетти десек болот. Андан кийин кааласаңыздар токтотуп, бир байкап, мен буну кандай десем, время от времени жасап турам да. Баягы өзүм энергиям түшүп кеткен, эми ар бирибиз билебиз да. Андан кийин сиздер энергияңыздарды өзүңүздөрдүн уровенине көтөрүп, андан кийин кайра эметсеңиздер болот. Токтотуп кайра жасап. Бирок токтоткондо деген 1-2 күн жасап эле анан 10 күн жасабай койбоңуздар. Буну 3 ай практика кылып, андан кийин Бүгүн баштайлы кыздар. Бүгүн баштайлы 3 айдан кийин дагы толтур менен жазылабыз дагы. ооба. Жок, чындап мындай марафондорду өткөрсөк болот да. Мисалы үчүн бул мисалы үчүн бири-бирибизди текшерип жазып атам десең мотивация болот да. Ошон үчүн мындай нерселерди кандай десем, баягы общий чогуу, эми кээ бир адамдардын дисциплинасы күчтүү болот. Ал адамдар эми аларга мындай мемени группаны ачкандын кереги жок. Дисциплинасы баягы кичине
ылдый адамдарга, төмөнүрөөк адамдарга биз аларга ушундай группа ачып, чтобы адамдардын жана мотивациясынан, энергиясынан көтөрүлүп, алар дагы баягы практиканы кармап турганга неме болот да, сонун көмөк түзсөңүз болот. Өтө сонун. Бул Мгм. жакта бирөө жазат да, эме дейт да. Ыраазычылык жазып мен кайненем менен мамилемди түзүп алганмын дейт. Жакшыртып алыптыр Вот. да, таасири өтө керемет дейт. Карапы, Мгм. кандай сонун, Мгм. Жок, эмне деп түшүндөйм. жазабыз дейт биякта. Эмне деп жазабыз? Мен сиздерге бир мисал берейин, мисал үчүн, кээ бирде мисал үчүн неме болуп калат да. Ар бир тапкан акчабызды, мисал үчүн 30.000 тапсак, 30.000ге биз мындай ыраазы болбойбуз да. Ошон үчүн мындай учурларда жазыш керек. Мен Алла Таалам таап аткан ар бир акчамдын ар бир тыйыны мага береке алып келгени үчүн сизге чоң ыраазымын. Же болбосо чексиз ыраазымын. Бул сиздердин уже нар жагы мемеңиздерге жараша көркөмдөп жазсаңыздар дагы болот. Же болбосо мен болсо жөн эле баягы ушул сүйлөп атканыма ыраазымын, өзүмдүн оюмду билдирип атканыма ыраазымын. Же болбосо мен чындап айтканда представлять этип көрүңүздөрчү, көзүңүздөрдү жумуп азыр. Мисалы үчүн эч нерсе көрбөйсүздөр. Эч кандай түстөрдү айырмалай албайсыздар. Даже балаңыздардын же болбосо жолдошуңуздардын, ата энеңиздердин дагы баягы жүзүн көрө албаган учурларды ушинтип элестетип көрсөңүздөр, а көзүңүздөрдү ачканда анын баарын көрүп атпайбызбы? Бул жашоодон түстөрүн көрүп атабыз. Ошон үчүн ыраазымын деп жазыңыздар. Түрдүү, мисалы үчүн, дүйнөнүн сонун, жашоонун үндөрүн угуп атаганым үчүн, кулактарымы берген үчүн ошого терең ыраазымын. Ар бир органдарыңыздарга да жазып чыгыңыздар, кааласаңыздар. То есть ыраазы боло турган нерсе бизде толуп тура. Список деген. Ошондо уже канча жазабыз? Эмнеге ыраазы болобуз деп жазат. Ооба. Ыраазы боло турган нерсе жок го деп жазбаңыздар. Ооба. Күн Ооба. сайын бул жерде жазып атпайбы, күн сайын бирдей эле нерсени жазабызбы депчи, мен азыр окуп калдым да. Ооба. Ооба, күн сайын бирдей эле нерселерди эле жазсаңыздар болот. Бирок ага дагы кошуп кетсеңиздер болот. Кетсе Кээ керек. бирде ооба, кээ бирде чыкпай калат жаңы нерсе. Эч нерсе болбойт. Ошол момент эмнеге ыраазы болсоңуздар, ошол нерсени эле жаза бериңиздер. Андан кийин экинчи бөлүктү только унутпаңыздар. Экинчи бөлүк бул жашооңуздарда эмне каалоо тилектериңиздер болсо, ошонун баарын жазып чыгыңыздар. Мисалы үчүн турмушка чыга элек кыздар болсо, мен уже ушундай мындай жолдошко жолуктум, ошого менен турмуш куруп, бактылуу турмуш куруп атканым үчүн ыраазымын деш керек. Мен ошондой турмуш курушум керек дебеңиздер. Уже ошол нерсени учур чакка алып келип, уже болуп аткандай кылып описать этип жазсаңыздар, вот ошондо сиздерде сонун практика болот. Чолпон айтып атпайбыздар, биринчи жазганымда мен 10 деле жазгам Ооба. дейсиң, 10 деле жазганмын дейт да, 10дон мындай чыкпай койгон депчи. Сиздерде деле мүмкүн 2 же 5 болуп калышы мүмкүн. Акырында чолпон 500ге жеткизген экен. Элестетиңиздер, Ооба. бир жазганда 500 ыраазычылык жазган экен. Бул уже потолок да, ушундай сонун. Көбөйөт. Кошо беришиңиз керек. Ооба, эже, албетте бул нерсе Анын чындап убакыты жок өзүңүздөр эрте менен, кечинде деген. эрте менен жасасаңыздар сонун, себебинде күн бар жок эле практиканы мен көбүнчө айтам да, эрте менен жазсаңыздар аябай сонун. Бирок эч нерсе эмес, кааласаңыздар, мисалы үчүн жатаардын алдында жазыңыздар. Бул дагы абдан сонун, себеби дегенде биздин аң сезимди жаңылоо үчүн, жаңы программа менен сиздер уктап, зато эрте менен турганда көрөсүздөр. Мощный бир сонун энергия менен турасыздар да. Ооба да, караңыздарчы, кээдечи бир аялдар жазып калат да, бир нерсени туура эмес айтып койсо, кечке өзүн ошону мындай туура эмес кылып койдум деп уруша берет, өзүнө душмандын деле кереги жок да, өзүнө өзү душман. А буякта канча ыраазычылдар калып кетет да, өзүн жемелей берет, урушуп анан басынтып салат өзүнө өзү элечи. Өткөн чактагы сонун көз ирмемдерди жазса болобу? Мен көбүнчө өткөн күндөрдүн бактылуу көз ирмемдерин эстейм. Өткөн тарых уже калды го. Эми ал неме да, өткөн эми албетте жазсаңыздар болот. 1-2 пункт, 3-4 пункт болот. Бирок эми баары эле өткөн чакта болбош керек. Себебинде
азыркы учурда эмне үчүн ыраазысыздар, ошону жазганды үйрөнүңүздөр да. Эме караңыздар, бир сонун нерсе бар да, биздин аң сезим иррационалдуу мына иррациональное мышление деп коет да, мен кыргызчага что-то которо албай калдым, иррационалдуу мышление болуп калабы. Бул үч эле нерсени иррационалдуулукту неметет да, жаратат. Эң биринчи иррационалдык мышление, адам ойлойт, менин жашоом чексиз деген ушундай иррациональный мышление бар да, ой бар. Биздин сознание ошондой кылып кабыл алган. Ошон үчүн биз көбүнчө мемелерди, жумуштарды эртеңкиге калтырабыз. Мен буну 5 мүнөттөн кийин жасайм же эртең жасайм, же болбосо 2 сааттан кийин жасайм деген эмне үчүн келет дейсиздер? Бунун баары биздин мына аң сезим, эми мен башымды көрсөтөм, бирок аң сезим бир эле башта болбойт, аң сезим деген сознание бүт жерде болот да. Аң сезимде ошол туура эмес ойлор иррационалдуу, то есть биздин жашоо чексиз деген неме ой калган үчүн биз ошон үчүн постоянно баягы эртеңкиге калтырабыз. Ооба. Экинчиси болсо, бул постоянно өткөн чакты эстеп жүрө беребиз. Учур чакта неме беспокоиться этебиз, бирок эч качан учур чакта жашабайбыз. Бирок эгерде карасаңыздар, биздин өткөн чакты дагы жараткан, учур чакты да жараткан, ой, келечекти дагы жараткан именно учур чак. Ошон үчүн баягы көбүрөөк меметиңиздер да учур чакта баягы жазганга аракет кылыңыздар. Сакталат кыздар. Өтө сонун. Ошо кээбирки адамдар ошо мурунку күндөрүн, жакшы күндөрүн эстеп эле учур чакты кабыл албаганданбы же тынчсызданганданбы, ушу мурунку күндөрүн, жакшы күндөрүн эстеп убактын өткөзүп жиберет да көпчүлүгү. Ооба. Түшүндүм Эми мемени экинчи тема боюнча баягы өзүн сүйүү деп кечээ мен сиздин стористериңизде окуп калдым. Биринчиси жалпы, экинчиси тарых, үчүнчүсүчү? Үчүнчү иррациональный мышление болсо, ал болсо бүт нерсе өзгөрбөйт деп кабыл алабыз. Хотя эгерде өзүбүздүн денебизди дагы алып карасак, азыркыга чейин алып караңыздарчы, канча өзгөрүүлөргө учурады да. Мисалы үчүн, мен азыркы учурда 38 жаштамын, 38 жылдын ичинде менин денем билбейм канчалык өзгөрүүлөргө учурады, толтура өзгөрүүлөргө учурады да. Ошондой мемени биз өзгөрүлгөн нерселер бизде жашообузда көп, бирок биз аны өзгөрбөйт деп кабыл алабыз дагы, ошон үчүн өзүбүз дагы өзгөргүбүз келбейт. Менден мисалы үчүн көп эле сурашат да, баягы мен бул тренингтерге 2-3 жыл мурда эле барып койгонмун дейт, айтышат да, мен бул самопознание менен уже давно занималась деп айтат. Бирок караңыздар, природа деген постоянно өзгөрүп турбайбы? Эгерде биз мына жерде калып калсак, анда природа менен менин арамда чоң ачыктык калат дагы, ошон үчүн биз страдать этип жүрө беребиз. Ошон үчүн мындай болбош үчүн сиздер постоянно природа менен баягы жашоонун агымы менен өзгөрүшүбүз керек. Ошо өткөн чакты эстеп бактылуу болуп жүрө берем, өткөн чак дегенди жазып, мен ушундоймун депчи. Өткөн бул теманы дагы сиздер көп ачып беришиңиз керек экен, потому что караңыздар, мен дагы убагында өткөн нерселерге аябай кармалып жүрөт элек да. Бул деген это привязанность деп аталат. То есть сиздер өткөн чагыңыздарда кармалып калдыңыздар. Бир сөз бар, неме Джо Диспенза айткан: "Где ваша концентрация, там и ваша энергия" деген. Эгерде өткөн чакта гана сиздер концентрацияңыздар ошол жакта калып калса, энергияңыздар да өткөн чакта болот. Учур чакта да болбойт, келечекти дагы жакшы нерсе кыла албайсыздар. Ошон үчүн таштаңыздар. Өткөндө, конечно, сонун нерселер болот, ал пусть аны воспоминание хорошее воспоминание болуп калсын. Бирок азыр учур чакты пайдаланып, сиздер ден соолугуңуздарды чыңдап, ыраазычылыгыңыздарды айтып, өзүңүздөрдү баягы кандай десем, өзүңүздөрдү безусловный любовько жеткириңиздер, баягы условиясыз сүйүүгө жеткириңиздер. Ой, чолпон катып калдың. Мен катып калдымбы?
эми үнүң чыгып атат бирок эми болду. Мындай М, интернет кичине алсыз болуп кетти. а, м. Өтө сонун маалыматтар болду. Мен сиздин дейм кече экинчи тема боюнча өзүн сүйүү боюнча бир эже жазыптыр го, сиздин сторисиңизден окудум, анын бир эми баягы өзүн сүйүп атып, өзүбүздүн эгобузду көтөрө албайбызбы деген нерсе да болот. Ушундай Өтө вопрос болуп көпчүлүгү жазышты да, ошондон улам ушу теманы көтөрдүм. Аябай көп жазышты. Көпчүлүк ошондой ойлойт экен. Өзүн сүй дегенди түшүнбөйм дейт да. Бул эмне, кантип сүйөбүз деген суроолор көп келгендиктен, ушул теманы козгоп салдым. Өзү негизи мындай. да. Эми Батареядан чыгып кетип дебейинби? Эки күндөн бери. өзүн чындап айтканда караңыздар, адам, конечно, сиздер эгерде өзүңүздөрдүн кандай эмнеден тураарыңыздарды билбесеңиздер, билбейсиздер өзүн сүйүү эмне экенин. Адам баласында үч аспект бар. Үч аспект. Это сознание, бул аң сезим. Это тело, бул дене. Это наша душа, биздин рухубуз. Биз ушул үч нерседен турабыз. Бул үч нерсени эгерде бир чогуу нерсе кылып карасаңыздар, то тогда сиздерде эгоцентричность жок болот да, баарын бөлүп карабайсыздар. То есть душаны отдельно карабайсыздар, сознанияны отдельно карабайсыздар, же болбосо телону отдельно карабайсыздар. Булардын баары бирдей болуш керек. Бул толуктук, то есть единство деп койсок болот да. Анан көп адамдар азыр сознаниясынын алдында жашайт дагы, анан өздөрү баягы эгосун питать этет да, то есть ошону эле багышат эгосун. Ошон үчүн баягы аффирмациянын мен постоянно мен менен практика кылып жүргөндөргө айтам да, абайлагыла. Практиканын жакшы да жагы бар, жаман да жагы бар. Смотря силер эмнени багып жатасыңар. Аффирмация жакшы, бирок аффирмацияны эгерде ошол учурда сиздердин эгоңуздарды эле багып өрсөңүздөр, ой, я красивая, я божественная, анан я вселенная, я и есть Бог дей берсеңиздер, анда сиздерде эгоңуздарды питать этесиздер дагы, жанагы кандай десем, өзүңүздөрдүн сүйүүңүз болбостон ал эгоизмге алып келет. Эгоизм. Эгоизм деген сөз эго деген сөздөн келген да, эгоизм. Анан кээ бир мемелер, коучтар айтат, эгону жок кылыш керек дейт. Мен аларга да каршымын. Эгону жок кылып салсаңыздар, сиздерде индивидуальность деген нерсе жок болуп калат. Ошон үчүн баягы эме да, кандай десем, условный дагы эле ошол эле эмеме келели. Условная любовь, безусловная любовь деген нерсе темага эле кайра кайтып келебиз да. Ошондо эгерде эгонун немесинде жүрсөңүздөр сиздер, азыр данный момент эгонун алдында жүрсөңүздөр, анда сиздер условный любовь коесуздар. То есть сен бир нерсе кыласың, анан мен сени жакшы көрөм. Же болбосо сен мындай мамиле кылсаң, мен сени менен мамиле курам. То есть бар жок нерсе условия менен жүрөт. Азыр мисалы үчүн Ооба. ата менен ата эне менен баланын баягы отношениясы дагы условный болуп калды. Чындап айткандачы, мурдагы мисалы үчүн рано же билесиз да, мурдагы поколенияда мисалы үчүн биз ата энелерге эч качан условия койбойт элек, ата энелер бизге условия койбойт эле, билесизби? Азыр мисалы үчүн кичинекей балдарды карасаң, тим эле меме кылып турушат да, условия коюшат да. И ошолорду көрүп анан ойлойсуң, азыр биз в данный момент безусловный мемелерди, ой, условный меме баягы мамилелерди жаратып атабыз. Бул деген аябай чоң мындай коркунуч деп айтсак болот да. Бул деген көп жакшы нерселерге алып барбайт. Условия койгондо адам эч качан баягы жакшы нерсеге жетпейбиз да. Это то же самое жанагы китепте жазылган сыяктуу эле. Бирөөбүз наркоман болобуз, бирөөбүз наркоторговец болобуз. Наркоторговец сүйүүсүн бере берет, наркоман колдоно берет. Анан наркотик түгөнүп калгандан кийин эмне кылабыз? Сен условия койдуң, бирок анын деле чеги болот да. Торговецтин деле наркотиги бир күнү түгөнөт. Ал түгөнгөндөн кийин биз аны башкалардан издеп калабыз. Ошондой болбош үчүн мен айткан эле баягы ыраазычылык темасына кайра келсек, денеңиздерден биринчи баштаңыздар. Денеңиздерди сүйсөңүздөр, уже сиздер аң сезимиңиздерди түшүнүп, аң сезимиңиздерди сүйүп баштайсыздар. Аң сезимиңиздерди сүйгөндөн кийин анан душага өтөсүздөр.
Душаңыздарды ушунун баарын үч нерсени тең, үч аспектти тең сүйсөңүздөр, анда безусловно сүйүүгө жетесиздер. Ошон үчүн баягы элдер биз баарыбыз эле айтабыз баягы адам өзүн сүйүш керек деп элечи. Бирок именно кандай сүйүү? Азыр айтып атпайбы, эң кымбат кийим ал деп атышат. Сен эмне акча таап атпайсыңбы? Эң биринчи акчаңды эң кымбат кийимдерге кетир. Эң кымбат тамактарды жеп, ошол эме өзүн сүйүү болот депчи. Менин оюмча бул деген эгоизмди көтөргөн сүйүү. Бул условный любовьту көтөргөн сүйүү да. Бул безусловная любовь эмес, условие. Мен анан көбү айтышат, мисалы үчүн, мен өзүмдү ушинтип сүйүп атпаймынбы депчи. А бирок адам эгерде чындыгында безусловно өзүн сүйсө, башка адамдарды да ошондой безусловно сүйө алат. Эч кандай условиясыз. Вот ошондуктан ушул жерден бир анализ жүргүзүп коюңуздар, сиздерде сүйүүңүздөр условный сүйүүбү же безусловный сүйүүбү? Сиз өзүңүздөргө баягы жөн эле физический уровеньдеги эле нерселерди кылып атасыздарбы? Мисалы үчүн тамак алып, шикарный бир жерге алып барып, меме кылып, азыр эми ошол мода болуп калбадыбы? Эс алып дегенде, мен путешествияга бартам, бул өзүм сүйүп атам деп. Ал өзүн сүйүүгө жатпайт. Өзүн сүйүү бул өзүңүн ден соолугуңа кам көрүү, денеңе кам көрүү, өзүңүн аң сезимиңе кам көрүү. Бул өзүңүн духовностуңа кам көрүү, душаңа кам көрүү деген нерсе да. Анан жөн эле баягы тамактарды жеп, мемеңи нафсың эле тойдура берсең, анда эч кандай меме чыныгы баягы безусловный сүйүү болбой калат да. Бул эми мен жеке оюм, чындап айтканда. Эми ар кимдин ою ар кандай болушу мүмкүн, бирок мен буну баягы 4 жыл мен медитация кылып, буддисттер менен, монахтар менен жашап, буддисттердин дагы мемелерин практикасын көп кылып калдым. 2 жылдай Индияда мындай барып келип, ошол Таиландда иштеп жүрүп, ал жакта дагы баягы практикалардын, индуизмдин да практикаларын көрүп, меме кылып, исламдын да мемесин көрүп, ошондо гана баягы жыйынтык чыгарат экен да адам. То есть условная любовь деген эмне, безусловная любовь деген эмне депчи. Мен деле мурда эгерде чындап Кыргызстандан чыкпай эле ушул жерде эле билим алып, ушул эле нерселерди меметсем, мен деле возможно ойломокмун. Өзүн сүйүү деген демек кымбат кийиниш керек турбайбы? Өзүн сүйүү деген бул кымбат ресторанга барып, кымбат тамактарды жеген бул өзүн сүйүү турбайбы деп мен деле ошентип ойломокмун да. Же болбосо мемени жолдошун кыйнап, мага путешествияга барышым керек, мен элдерге окшоп деп, анан мага ушундай Вьетнамга алып бар, же Египетке алып бар, же Турцияга алып барып, мен өзүмү сүйүшүм керек деген нерсе бул туура эмес да. Өзүн сүйүү дегенде, чындап айтканда, ден соолугуңуздарга кам көрүңүздөр, денеңиздерди башкача көз карашта уже карап баштаңыздар да. То есть сиздер бул үч нерсеге кам көрүшүңүздөр керек. Ошондо гана чыныгы баягы безусловно сүйүү пайда болот. Жакшы сон. Эми чыгып калдым кайта. Интернет менден начар болду да, же сен жактанбы? Мен каттыган жокмунбу кыздар? Мен жактан болуп калды окшойт, Азыр жакшы болуп калды. Сен жактан экен. Өтө сонун түшүндүрүп бердиң. Силерге жакшы эле угулуп атабы? Мен бир аз жылайынбы? Токтоп туруңуздар. Баары жакшы эле дейт, баары жакшы. Баары эле жакшы экен? Бияка угулуп аттыр. Катыбай эле жакшы эле дейт, жакшы эле угулуп аттыр. Азыр интернеттен да көрүп, ошо башкалардын эс алып, мына өзүн сүйүү ушундай болот деп кийингендер, ичкендерди көрүп дагы баягы үйдө катар төрөп отуруп калган келиндер, декреттеги айымдар дагы аябай мен өзүм ушундай жашап аткан турбаймынбы, өзүмдү сүйбөй аткан турбаймынбы деп тура эмес ойлоп кыжаат болуп кетишет да. Интернет бизди дагы азгырып жатпайбы? Ооба,
айтпаңыз. Мен деле мисалы үчүн Инстаграмда көп отуруп калсам, мен деле ошентип меме болуп кетем, анан кайра чолпон кой. Bunun Жоқ, баары иллюзия. Бул баары иллюзия деп анан өзүн кайра реальностька алып келебиз да. Эми бул деген кандай десем, адам баласынын баягы жаратылышы экен да. ооба. Адам баласы болгондон кийин мындай азгырылып, суктанып, ой күлүп го ар түрдүү ойлорду ойлоп жиберебиз да. Мгм. Айзада өтө сонун суроолор болуп атат. Ой, өтө сонун темалар болду. Запись сакталат, сакталганын көрсөңөр болот. Өтө сонун сөздөр сүйлөндү. Жаңы киргендер сурап атышат. М. Бул кыз мусулман. Ошо Бул бардык сөздү жактан окуп келгенмин деп атат. Бардык жактан кабар алып келгенмин деп атат. көп өзү мемлекетке ошондой суроо пайда болот го. Эмне үчүн Алла таалам сүйлөп атып, бирок жолугуса алынбайт деген көп нерсе суроо болот да. Мен деле ниет кылып койгонмун баягы чыныгы мемени баарын парздын баарын аткарыш үчүн, бирок ошого эми Кудайым кандай десем насип меме кылып ыйманымды көтөр деп эле тилеп атам. Ошого ойлоп атам, эми Кудайым буйрса сиздердин катарыңыздарга кошулуп Жок, калам. андан эмес тиги буддизм, индуизм деп сүйлөгөнүңө сурашты окшойт да. Ошого сурады А, окшойт. мхм. Мисалы, теологияда деле баардыгын окутат да, баардык диндерди окутуп чыгат го. О, Ошондой эле баардыгынан кабар алып чыкканмын деп айтып атат да. м. Сага консультация жазылсак болобу дейт деп сурашты, суроо өтүп кетти. Консультация, эмне жөнүндө консультация? Мен в основном меники бүт эле ден соолукка байланыштуу баягы консультацияларды алсаңыздар болот. То есть мен пульса диагностика кылам, денеңизде, ден соолугуңуздарда болгон жана проблемаларды. Мен массаж жасаймын, мен йогадан сабак берем, ошол медитациядан сабак берем. Кааласаңыздар ошолорго эметсеңиздер болот. Медитация үйрөнөм дегендерге. Мен медитацияларым бул классический медитация. Мен сиздерди баягы квантовый медитациянын, гипномедитация дегендер мен алар менен не занимаюсь. Меники только классический медитация, сознанияны тазалоо үчүн эле ошого арналган медитациялар. Медитацияга кире албаган неден болот? Медитацияга кире албаган оюңуздардын аябай көптүгү, анан баягы медитацияда туура баягы жолдорун билбейсиздер да токтотууну. Ошон үчүн медитацияда өзү 50гө жакын техника бар. Бул 50гө жакын техника сознанияны баягы жаш балага окшоп, мисалы үчүн жаш бала айланаңызда чуркай берсе, ошону токтотуш үчүн кафедрга отуруптур деп же болбосо азыр модно болуп калды го, телефон карматып коюшат. Ошол сыяктуу да. Ошондой мисалы үчүн визуализациясы бар, дем алуу, меме көнүгүүлөр менен токтотсоңуздар болот. Же болбосо мантра деп коет, ар кандай баягы зикир чалып, меме кылып, кайталап ошолорду сөздөрдү айтып, меме аффирмацияларды айтып токтотсоңуздар болот. Же болбосо жарыктыкты элестетип токтотсоңуздар болот. Ар кандай ошо 50гө жакын техника бар, бирок дүйнө жүзүндө алардын ичинен 3-ü аябай меме колдонулат да, мындай көп колдонулат. Бул визуализация, бул дыхание, андан кийин үчүнчүсү болсо мантра. Массаж каякта деп, бул эме чолпон массажга да окутасыңбы? Массажга да окутабыз. Восток массаж академиясы деген академия бар. Ошол жерде барып окусаңыздар болот. Массажга жазылам десеңиздер, анда мага эметсеңиздер, кайрылсаңыздар да болот. Мен бирок Чолпондун аккаунтуна катталып алсаңыздар. Мгм. Ошондой. Эми бул темалар чындыгы айтканда аябай кызыктуу темалар, экөө тең баягы бирок бири-бирин аябай мындай толуктап байланышып кетет да. Ошон үчүн мен ойлойт элем баягы мисалы үчүн сиздин основной баягы аудиторияңыз балдары бар энелер да баягы үйдө отурган, возможно, болушу мүмкүн. Баягы балдарды воспитывать этип, тарбия берип аткандар болушу мүмкүн да. Ошондой мемелерге айтат элем, сиздер үйдө отурган менен сиздер сонун аябай чоң иштерди аткарып атпайсыздарбы? Албетте, ал нерсе ошол замат меме көрүнбөйт да, көп нерсе аткарбагандай болосуздар, бирок сиз
бир адамды бул мемеге, обществого даярдап атпайсыздарбы? Сиздердин 2 жылдык же 3 жылдык өмүрүңүздөр бул 100 жылдык, 1000 жылдык баягы коомдун баягы историясын өзгөртө турган сиздер мемелерди даярдап чыгып атасыздар, адамдарды. Ошон үчүн сиздердин эмгегиңиздер аябай чоң да. Анан үйдө отуруп ар кимдин инстаграмын көрүп, анан тигил мындай кылып атыптыр, мындай көрүп атыптыр, анан депрессия, стресске киргениңиздер бир аз мемерек эмес да, туура эмес. Аны өзүңүздөр баягы ыраазычылык болуп эле меме жаза берсеңиздер, ал мемени дагы унутасыздар. То есть стрессти унутасыздар, депрессияны унутасыздар. Балаңыздарды меме албетте үйдө отуруп баягы меме зеригишиңиздер мүмкүн. Ал учурларда баягы энергияңызды көтөрүп алсаңыздар, үйдүн сиздер гүлдөтөсүздөр. Чындап айтканда. Жолдошуңуздар менен болгон мамиле болот, жакшырат. Балдарыңыздар менен болгон мамилеңиздер, өзүңүздөр менен болгон мамилеңиздер, ден соолугуңуздар дагы аябай сонун баягы сонун болуп жакшырат да. Мисалы үчүн айтат элем, көп мемелерге кошумча баягы кызматтарды издебейт элеңиздер. Азыр мисалы үчүн көп эле издеп жүрүшпөйбү? Психологдорду издеп атасыздар, коучтарды издеп атасыздар. Албетте билим алуу керек. Бирок, мисалы үчүн, эгерде ошол билимди алып, бирок ошол билимди колдонуп өзүңүздөрдүн проблемаңыздарды чече алсаңыздар өз алдынча, значит, сиз ошо билимдин баягы маалымат деле түрүндө калбай, билим сизге сиңип илим болуп, андан кийин ал илимди сиздер балдарыңыздарга берсеңиздер, анда сиздердин бул мудрость болот да. Вот ошол сыяктуу буну биз трансформация кыла турган немебиз, энергиябыз бар, аялдардын баары. Ошон үчүн мен ойлойт элем, ар бириңиздер эгерде ыраазычылыкты күнүгө эле практика кылсаңыздар, өзүңүздөргө болгон сүйүүңүздөр дагы өзгөрөт. То есть безусловный сүйүү пайда болот да. Баягы эгоцентричный сүйүү эмес, безусловный сүйүү. Кандай сонун, ошо көпчүлүк маалымат алат, окуйт, бирок эч сиңбейт да. Аябай канча жыл үзбөй окуп келген, уже канчалаган бир тааныштар бар, 30га чейин жеткен окуулар окумуш, бирок эчтеке мындай сиңбейт жатат деп айтышат да. Кыйналып аткан. Ооба. Ошон үчүн баягы эже мемедар, аны же бул дагы опять же биздин нафсыбыз да. То есть эгобуз. Кээ бирде кабыл албайбыз информацияларды. Ой, бул мен билген эле информацияны билет экен депчи. Чындыгында мен постоянно айтам да, мен любой сабакты берип атканда айтам. Азыр угуп аткан билимдерди бул жаңылык эмес. Бул меме кылымдар бою айтылып келген эле билимдер. Ошол эле маалыматтар. Мен просто сиздердин алдыңыздарда жөн эле мындай берүүчү элемин. Ошол билимди сиздерге кайра эскертүүчү элемин эле деп айтам да. Ошон үчүн азыркы учурда мисалы үчүн элдердин баары инфо-цыган деп дагы айтышат. Бирок мен мисалы үчүн и частично кошулам, и частично кошулбайм, потому что мисалы үчүн эгерде сен эскертүүчү эле болуп атсаң, сен бул жака ой мен адамдардын жашоосун трансформация кылып ийем деген нерсе болбосо, сен жөн эле билим берип атпайсыңбы? Ошон үчүн айтып атам, эгерде билим берип, сен эскертүүчү эле катары ошол кылымдардан келип аткан билимди эле силер биз жөн эле көзүн ачтыртып коебуз да. А эгосы күчтүү адамдар болсо, конечно, аны кабыл алгысы келбейт. Мен билген эле билим экен деп окугусу да келбейт, уккусу да келбейт, анан өспөй эле калат. Сиңбейт дагы. Ооба, биз азыр мугалимдерди окутабыз да, бир мугалим айтат да, 35 жылдык стажым бар, булар эмнени окутмак эле жаштар экен деп отурганмын дейт да. Анан кийин биринчи эле сабакта айтыптыр да, эме баягы эмеңиздерди жылдырып бул жака билем дегенде, айрыкча мугалимдер мен билем дегенди жакшы билишет да, вообще башкаларды укпайт да деп ошентип айтканынан чынында эле мен жакшылап угуп көрөйүнчү десем, 35 жылдык стажым биякта эле калды, мен эч нерсе билбегенимди түшүндүм дейт да. Өзүнүн эгосун алып мындай үйрөнөйүн бир нерседе жакшы ниет менен отурдум эле. Мен аябай толтура нерселерди үйрөнүп чыктым. Рахмат азыркы жаштар жаңы чыгып аткан техникалар менен, эскертүүлөр менен мурункуларды эскертип коюшту деп аябай ыраазычылык айтты да.
Бирок чындыгында сиз көтөргөн темалар аябай сонун темалар да Рано эже. Бул деген коомдун баягы чындап айтканда тарбияга берип аткан сиздин мемеңизди мен часта көрүп турам да, инстаграмдарыңыздачы. Коомго болгон баягы өзгөртүүлөр да эми тарбиядан чындап айтканда азыр эле айтып кеттик го. Баягы үйдө отурсаңыздар дагы сиздер жөнөкөй эле эч нерсе кылбагандай көрүнөт, бирок сиз коомго 1000 жылдык историяны өзгөртө турган адамдарды даярдап атпайсыздарбы? ооба Жакшыбы, күбөлүк. жаманбы? Ооба, ал эми атактуу болбосо деле ар бир адам бул биз мына дүйнөнүн бир кичинекей биздин ичибизде канча триллиондогон клетка болсо, биз дагы бул дүйнөнүн ошол триллиондогон клеткаларындай бир клеткабыз. Эгерде ар бир адам өзүнүн функциясын жакшы аткарып өтсө, анда бул дүйнөнүн баарын ушу ден соолугун сактайбыз да. Эмне үчүн азыр дүйнөдө жаман нерселер болуп атат, урушуп атат, согушуп атат, Палестинада канча балдар өлүп кетти. Булардын баары себеби дегенде адамзат азыр өзүнүн баягы адамдык функциясын аткара албай атабыз. Биз ушул чоң ааламдын кичинекей клеткалык функциябызды аткара албай калып атабыз. Эгерде биз ден соолугубуз мына денебиздин ичиндей ар бир клеткалыкчалык дагы акылыбыз жок болуп атат азыр. Эгерде ушунчалык ушул клеткаларыбыз дагыдай акыл эсибиз болсо, осознанность болгон эгерде болсо, биз бул дүйнөнү ден соолугун сактап калат элек. Ошон үчүн эч ким эч качан ойлобоңуздар. Менин кыймылым, менин сөзүм, менин баягы жүрүм турумум эч кимге таасир этпейт деп ойлобоңуздар. Биз баарыбыз бирбиз. Биз чоң бир органбыз. Ошон үчүн ошол органдын ичинде ар бирибиз эгерде функциябызды сонун аткарсак, эгерде ар бир эне ошол баланын ушул меменин ушул дүйнөгө келген функциясын толук берсе, анда сиздер сонун баягы кандай десем, Алла таалам сиздерди эмнеге жөнөтсө ошол милдетиңиздерди аткардык деп галочка койсок болот да. Ошон үчүн кандай десем, бул аябай сонун нерсе, сиздер тарбия берип атканыңыздар. Өтө сонун түшүндүрдүң. Чын бир аз ар бирибиз өзүбүздүн функциябызды аткарып эле мындай бири бирибизге тоскоолдук кылып, жамандык кылып, эми орун талашып, мен сенин функцияңды аткарам деген орундарда эле көп талашып кетип атат, мындайча айткандачы. Ооба, айтпаңыз. Ар бирибиз эле өзүбүздүн функциябызды аткара берген болсок, бул дүйнөнү салымыбызды кошкон болобуз да. Ооба. Чындыгында Ар- азыр Чындыгында Рано эже азыр именно ошол нерсе керек бизге. Биз азыр ар ошол эле керек. бирибизди биз аябай мындай кырдаалда жашап атабыз да, согуш болуп кете турган кырдаалда жашап атабыз. Ошондо ушул согушту токтотуу дагы биздин колубузда. Ошол аялдардын колунда. Эркектерде дагы эмес, аялдардын колунда. Эми мен айтпаймын, эркектер мындай кереги жок деп. Жок, эркектердин өзүнүн эмеси бар, бирок именно ушул өзгөртүүнү киргизүүчү аялдар болот. Ошон үчүн баягы ар бириңиздер мисалы үчүн ушул ответственности, ар бир аял ушул ответственности сонун кылып алса, ыраазычылык баягы неме менен энергия практикалар менен энергиясын көтөрсө, өздөрүн сүйсө, значит, ошо безусловный сүйүүгө толгон балдарды тарбиялап чыгат да. Бул деген кандай сонун нерсе. Атасы жиндинин бир баласы жинди, апасы жиндинин баардык баласы жинди деген дейт го. Ошондой эле бир апа баардык баласына 5 балаңыз болобу, 7 балдары бар, кээ биркисинин 2 бала бар bizde. Ошол балдарга таасирибизди тийгизебиз да. Айтпа. Апалар. Туура. Өзү туура сөз да ошол. Туура сөз. Кыргыздардын сөздөрү аябай туура айтылган да, илгерки макал лакаптары, кыска сөздүктөрүн, акыл сөздөрү өтө сонун жазылган да, айтылган. Ооба. Мен ошол кээ бирде ойлоп коем да, эмне үчүн бизге кыргыздардын макал лакаптарынын философиясы деп киргизген эмеспиз да. Биз каяктагы Платондун, Сократтын, каяктагы гректердин эмесин философиясын окуйбуз, бирок аларды окубаш керек деп айтпаймын, окуш керек, бирок эгерде бизде мектептин уровенинде макал лакаптардын баарын ачып берген учурлар болсо, по-моему, окуучуларга аябай кызык болмок дейм да. Потому что
Мен деле биздердин баарыбыз эле мектепте окудук го. Мектепти антип ачып эч ким мындай жан дүйнөсү менен ачып берген жок да ошол макал лакаптардын эмесинчи, маани маңызын. Же Биз возможно го бир Ленин атабыздан бүтүп калдык окуну. Силер деле ошого ыйлашып калсаңар керек. биз бир аз илешип калдык биз дагы. Бирок эгерде чындагында кыргыздардын макал лакаптарын эле бир сабак кылып неме кылып койсо, биз, по-моему, аябай сонун тарбия дагы алмакпыз да, чындыгында. Эми бул Ооба. кыргызчылыкты баягы бийикке көтөрүү эмес, просто биздин ар бир лакаптын ичинде эле макалдардын, акыл сөздөрдүн ичинде бизде чоң философиялар жатат да, чындыгында. Жеңи жоктун, Токтогул Сатылгановдун аябай ырларында акыл сөздөрү өтө сонун акыл сөздөр жазылган да. Ошолордун баардыгын казып чыгарыш керек да. Да. Тарбиялык мааниси өтө чоң. Аябай жакты деп катып калдым, чыктымбы? Чыктым, Катып Эми чыктың. Аха. калдым. Ауыз тест келип тур биз. Мгм. Чолпон чоң рахмат, Аллахым ыраазы болсун. Мгм. Э, Эч нерсе эмес, Рано эже. Чындыгында баягы алган билимиңди бөлүшсөң эме эмеспи, кандай десем, бул дагы биздин коомго кошкон салым эле болуп калат да, кичине болсо. Эгер бүгүн сиздин мен мына байкап отурам, 60ка жакын орто меме менен 60 адам көрүп отурду да. Эми кимиси кирип, кимиси чыгып атты, бирок эгерде ушул 60 адамдын ичинен 10 адамга биздин берген маалымат 10 адамга деле жетсе, хотя бы 5 адамга деле жетсе, 5 эненин үй бүлөсүндө жок дегенде 2ден бала бар. Эгерде ушул билимди 2ден балага бергенде деле уже 10 болуп атат. 5ке эме 15 адам болуп атат. Значит, эгерде бул билимди колдонуп башкаларга таркатса, значит, биз баягы геометрический эме менен өсөбүз да. Ошондуктан сизге чоң ыраазымын. Эфирди чындыгында айтканда сиздин эфирлериңиздин баягы бир эле эфириңизди көрдүм, аябай тоже кызыктуу эфир болгон. Ошондуктан эфирди калтырбай көрүңүздөр. Рано эженин баягы ишиңизге сизге ийгилик. Ачкан темаларыңыз дагы аябай сонун. Чындыгында мен дагы аябай баягы сиздин бул теманын баарын колдоймун да. Неме кылып эң сонун иш кылып атасыз. Алла таалам сизге ишиңизге баягы берекет берсин. Ар бир эмесин ырыскысын берсин. Үй Рахмат. бүлөңүзгө дагы тынчтык берсин. Анан сиздин көрүүчүлөрүңүздөр дагы ошо ден соолукта болсун. Баары тынчтыкта болсун. Бүгүнкүдөн баштап, азыртадан баштап бир тетрадьте специально ыраазычылык тетради кылып туруп, анан ошентип ыраазычылыгыңызды жазып, определенный бир времяга чейин жазыңыздар. 1 ай болобу, 2 ай болобу, 3 ай болобу. Андан кийин анан көрөсүздөр. Баягы буну качан токтотосуздар? Эшикке чыгып, элдердин баарын сүйүп калганда гана токтоткон. Ошондо сүйүүнү сиздер байкасаңыздар, ошондо токтотуңуздар. Бир какое-то время токтотосуздар, андан кийин кайра баштаңыздар. Өзүнүн сүйүү именно ошо ыраазычылыктан башталат. Эгерде чындыгында дилиңиздер менен, жүрөгүңүздөр менен ыраазы болсоңуздар, өзүңдү сүйүү практикасын кылгандын деле кереги жок. Башка бир мемелерге, мисалы үчүн специалисттерге кайрылбай деле баягы 100 000 сомуңуздарды берип, азыр ар ким ар нерсени издеп жүрүшөт. Энергопрактиктерге барып атасыздар, маг терапевттерге барып атасыздар. Бунун баары да барбаңыздар дебеймин. Барып көрүңүздөр, бирок проблеманын баарын аларга карматып койбоңуздар да. Проблеманы сиздерге берди Алла таалам. И сиздер чечишиңиздер керек. Сиздер ошол нерседен билим алышыңыздар керек. Туура. Сен чеч деп мына акча бердим, эми сен чеч менин проблемамды дегендей эле. Ооба. Ошо. Анда мен чыга берейин тогда, да? Чоң Рано. рахмат. Ооба.
Bir saat болуп калыпты. Сенин убактың дагы көп калбайлы. Мгм. Кийинкиге келе турган болду дейм. Ооба. Кудайым буюрса. Эфирди сактайм кыздар. Чолпондун аккаунтун түбүнө белгилеп коем. Чолпонго катталып, сонун рилстерди чыгарып турат. Аябай аккаунту пайдалуу. Мен дайыма чолпонду үзбөй көрүп турам. Сторисинен ошо ыраазычылыкты жазганда эле айттым, кел ушул теманы айтып берчи деген сыяктуу. Түз Мгм. эфирден. Бул орус тили жөн эле кыргыз А. перевод менен жазып атат. Эгер суроого жооп бербесеңер, суроолорго жооп бердик го. Бул макул, тынч болуңуздар. Силерге да чоң рахмат. Бүгүндөн баштап ыраазычылыкты баштайбыз. Сторизеден эскертип турабыз. Ооба, белгилейм баракчасын. Чоң рахмат Чолпон. Жакшы болуңуздар. Элмира эже, кеч кирип калдыңыз го. Элин кыргыз элемди толтура суроолорго жооп берип чыктык. Ыраазычылыкты айтасыз да, кирип туруп эле нааразычылыктан баштадыңыз го сиз. Макул, тынч болуңуздар. Записти көрөсүздөр. Сонун эфир болду.